Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Бүтүн Кыргызстан партиясынын съездин катышуучулары. Мен сахнада көп сүйлөп үйрөнүп калгамда, мен 1-2 мүнөт сүйлөй албайм, ошого. Жок эле дегенде 1 саат сүйлөйм. Мен неге бул партияга келип, бул партия менен шайлоого баратам? Туугандар, жана оппозиция жөнүндө бир да сүйлөп калды го. Оппозиция. Мен 45 жылдан бери бийлик оппозициядамын. Мен сахнага чыгып бийликти сындаганыма 45 жыл болуптур. Мен жазбаган тема, мен айтпаган сөздөр калбады. Мен Атамбаевдин бийлигин сындадым. Куугунтук жеп 60 жылдык юбилейимди өткөзбөй койду. Мен Атамбаевди камап койгула деген жокмун, жөн эле мындай кичине мизамга келтирип койгула десем, башкача болуп калды. Бүгүн мен тамашалап айтып жүрөм, айланайындар. Жок дегенде кечирим сурап койгулачы менен, Рахман ака, сен туура айткан экенсиң, ал киши туура эмес, бийлик алып барган экен деп. Жок. Бүгүн бул жерде бириккендер Кыргызстандын келечеги үчүн, эртеңки мамлекеттин тагдыры үчүн деп биригип отурат. Өтө чоң табакелчиликке барган адамдар отурушат. Ошолордун ичинде мен да бармын. Не кылышыбыз керек? Биз элди туура мамлекеттин өнүгүү жолуна буруп кеткени шымаланып чыгып атабыз. Азберде туура айтты. Мага мисалы үчүн мандат ондой деле мындай артыкчылык эмес. Мага эл берген мандатым бар. Анын мөөнөтү Кудай Тааланын колунда. Качан токтотсо ошондо токтойт. Мен элдин ичинде эң көп жүргөн киши катары элдин бүгүнкү маанайын жакшы билем. Элдин ичинде өтө чоң биз жака карап бурулуу өзгөрүү бар. Мен лейликтен бери кыдырып элдердин арасында жүрүп келген киши катары айтып атам. Өтө чоң үмүт бар. Ошол үмүттүн баарын сиздерге, бизге эл байлап турат. Биз ошодон жакшы жыйынтык чыгарсак, Кудай буйрса эртең Кыргызстан өзгөрөт. Барыңарга ийгилик, барыңарга жакшылык каалайм. Рахмат.